Assalamu alaikum, hurmattуу mekендештер жана Байтүгөн алгата болчулары. Бүгүн 12 февраль 2024 жыл туугандар. Биз Ош областынан баштап өзгөн районунун Ири Суу айыл өкмөтүндөбүз. Ири Суу айыл өкмөтүнүн ветеринардык ушул ишканасына келдик. Ушул жерде жаш ветврач Толкунбек инибиз эмгектенип, элдин кызматында жүрөт экен. Азыр ошол Толкунбек инибиз боюнча маалыматтар беребиз. Биз бүгүнкү чыгарышта буюрса жасалма уруктандыруу боюнча көрсөтүп маалымат беребиз. Көпчүлүк малдарга бардыгына керек, элге керектүү маалыматты алып беребиз. Видеонун аягына чейин биз менен чогуу болуп назар салып туруңуздар. Азыр мына ушул жерде дагы ана аттар келип, өчүктө турат экен. Буюрса жекелейин көрсөтүп маалымат беребиз. Ассаламу алейкум. Толкунбек, иштер жакшыбы, ден соолук жакшыбы? Секин. Бул ат укол алып атабы? Лечение. Курс лечения. Курс лечение болуп атат. Не дизи сол бузулган? Жайында. Ысыктан бузулган. Азыр ошол эме болуп атат, лечение алып атат бул жакта. Негизи бул жака келип дагы мындай кезекке турганча мынча эме болуп турат экен. Иш көбүнчө ушул ишканада болот экен. Анан биз негизинен баягы жасалма уруктандырууга келдик го. Ошол жасалма уруктандыруу боюнча акырын көрсөтүп, элге жакшы кылып бер түшүндүрүп берели. Кандай уруктар бар, анан кайсыл жери чейин ошол толук маалыматтарды азыр берели. Ошол уруктар бар азыр. Уруктар бар азыр, ичкерде азыр. Ошол ичкерге кирип көрсөтөлү. Ичкерден дагы көрөбүз туугандар. Мына ушул азыр офистин ичине кирели. Анан ичинен уруктар, кандай уруктар бар, эмнелер бар, ошол жерде кеңири маалыматын алып берейин туугандар силерге керектүү суроолорго. Мына офисине келип калдык. Азыр офисинен кирип дагы чекелейин көрсөтөлү. Мына уруктар ушул жерде экен да? Уруктар ушул жерде. Ортоңку бөлүмүбүздө аптекабыз бар, ошол жерде сакталат. Аптекада сакталат. Сизди келет деп бул ал жактан чыгарып койдук. Мына уруктар негизи кандай уруктар бар? Уруктардан бардык эле түрлөрү бар. Бардык эле бар. Анан биздин Кыргызстанга эң жакшы Швиц менен Ангус экен да. Азыркы чейинки кылып жүргөн бардыгы окутулганда да, практика жүзүндө дагы бизде туулуп, тоолорубузга, айылдарыбызга, погодабызга, бардык нерсеге шартыбызга туура келет. Туура келет да. Уруктарыбыз бар. Ошол эң жакшы дегенибиз Швиц, Ангус. Биздин уруктар Германия менен Ирландиядан алдырган уруктар булар. Биринчи Бишкекке келет. Бишкекте биздин агайыбыз бар. Калмурат деген агайыбыз бар. Ошол агайыбыз бизге салып жиберет. Бул ушул уруктарыбыз ушунда постоянно дайыма ушунда сакталат. Бул минус 196 градус жидкий азот бар ичинде. Ошол менен сакталат. Биз азотту убагы менен буну азайтпай куюп тура беребиз. Азоту түгөнмөсө бул уруктар жашай берет. 1000 жыл, 100 жыл деди. Жашап неме боло берет. Жашай берет. Сакталат. Уруктарыбыз мындай гарантия да. Гарантия бар буюрса. Анан суроолор боюнча айта кетели. Уйдун негизи мындай өзү күүгө келгенде мындай белгилери кандай болот эми? Мен уйдун өзү күүгө келгенде уй тынчсызданат. Баягы күндөгү мал ээси билет да. Буга чейин күүгө келсең чөп жеп жакшынакай мөрөбөй эле турган мал бөкүрүп, жанында турган малдарга ашып, секирип, чөптү жакшы жебей, ушундай болуп күүгө келгенин белгилери болуп калат. Анан азыркы учурда көбү маани бербей, билбей өтүп кетип, анан ошону андай күүгө келтирсе болот. Эгерде күүгө келгенден кийин өтүп кеткен болсо, үйдөгүлөр байкабай калса же көрбөй калса, сезбей калган болсо, бизге айтса, биз малды күүгө келтирүүчү дарыларыбыз бар. Биз барабыз, уй тууганына, эгер эми жаңы тууган болсо, арадан 18-21 күн өткөн болсо, биз укол сайып, күүгө келтирип, качырып бере алабыз да. Качырып берген болот. Күүгө келтирип. Өзү 18-21 күндө өзү күүгө келет. Келип күүсүнөн өтүп кеткен болсо, кайра 18-21 күндө өзү дагы келет. Эгерде күүгө келбесе, байкабай калышкан болсо, биз укол менен күүгө келтирип качырып бере алабыз. Качырганга толук мүмкүнчүлүк бар экен да. Анан негизинен эле кайсыл дарекке чейин барып, ошол жерге чейин мына адрестер, кайсы жерге чейин, кайсы жерден кайсы жерге чейин барасыңар? Мен иштегениме 1 жылга жакындап калды. Биз ушул убакка чейин чакыруулар менен Куршап, Ош, Жалал Абад бардык жерлерге барып, өзүбүз ушул дары-дармек баарыбызды алып барып, өзүбүздүн машина менен барып качырып келип беребиз. Кайсыл жерден чакырса боло берет бизгечи. Ош, Жалал Абаддын ортосунда негизи бардык жака өзүңөр машина менен барып, кайсы жерге болсо дагы барып качырып келгенге мүмкүнчүлүк бар экен толук, Анан негизинен эле ушул
мына торпон менен качкандан кийин туугандар дагы болду да буюрса. Туугандар биз былтыр качыргандан бери алды туу баштады. Баштады. Бооз болуп жүргөндөрү дагы бар. А. Биз азыр аларды мына өзүбүзгө жакын жердегилердин биз текшерип турабыз. Бооз болду, эмне болду, туйун деп калды, баарын өзүбүз карап турабыз. Карап турганга мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүк бар. Толкун анан мындай эми ар бир нерсенин баасы болот да. Кызмат да бул деле эми ошого убакыт кетет, урукту аласыңар. Анан ошолордун негизи баасы канчадан башталат? Баасы 2,5 миңден 3 миңге чейин качырабыз. Анан дагы өзгөрүлсө ошо алыс жакынына карап качырып беребиз. Жолго карап дагы болот экен да. Жолго карап дагы болот экен туугандар. Жолго карап. Анан өзү негизи 3 миңден жогору болбойт. Жогору болбойт негизи. Урукка карап зависит эткен да. Барып келгенибизге. Анан азыр эми дагы баягы күйгө келген уйлар бар деп аттың го? Азыр бүгүнкү күндө азыр күйгө келген өзүнүн чакырган клиенттерибиз бар. Ал жерден практика жүзүндө азыр көрсөтүп бере алабыз. Дагы көрсөтөбүз буюрса? Азыр күйгө келген уйлар бар. Даяр. Азыр качырабыз. Азыр буюрса барып практика жүзүндө дагы элге көрсөтүп маалымат берели. Чекеден өтө берели. Азыр биз келдик, практика жүзүндө көрсөтөбүз. Мына урук чыгат. Кайсы уруктан дады? Ангустан дады бул абабыз. Абабыз ангустан даптыр. Ангус чыгат экен. Мына ангус уруктан. Бисмилла деп. Суга салынат экен да бул, Бул минус 196 градустан чыгып, бул 35 градус жылуу суга салынат. Мындай болуп. Өзү даяр болот дагынан ал шприцтен салып, уже бу даяр болот, уйга качырганы болот, Мына. Буюрса азыр ошол жанынан да көрсөтөбүз. Бул жака салып, мына кыркып, азыр акырын уйду бисмилла деп качырганга, мына даярдык көрүп атат. Мына. Буюрса Ичине чыгарып коебуз. Урукту. Мына болду, чыкты. Даяр. Өзүбүздүн температурабызга салып коебуз. Жылуу туруш үчүн. Жылуу туруш үчүн. Буга жетип алыш үчүн. Былтырдан баштадык. Анан кол капты кийип атайын медицинский. Мына чоң уй. Лауз, ангус тандады. Ангустан дады, ангус кайым болот буюрса. Болду, кудай калса бүттү, Аба бул уй өзү күйгө келдиби же кандай болду? Бул келген, өзү келген жок. Мына бүгүн 3-үнчү күн да. 3-үнчү күн өткөндө келип, ошо неме күйгө келе турган укол сайып кетти эле. Кечетен бери бөкүрүп, болуп атканынан анан немени чакырдым. Өзгөрүп калды 3 күндөн бери өзү өкүрүп. Кечетен бери бөкүрүп, неме болуп букасырап, неме болуп аткандан Чакырып уже ангустан апсыз да буюрса? Кудай кааласа. Жакшы эми кудай кааласа. Толкун деген бала неме алып рахмат. Ишине ийгилик болгондар. Жакшы. Мындай туугандар, көрүңүздөр, ангусту тандап азыр ангус буюрса уй деле чоң экен. Көрөсүздөр. Анан буюрса ангус урук салынды. Кийинки жылы буюрса кудай кааласа ангус торпок туулат туугандар буюрса. Эми мындай суроо болду да. Азыр эми уй чоң экен да жаныбар. Анан кичинекей уйларга кандай, тууганда кыйналып калат деген суроолор көп болот да. Ошого кандай? Тандап алынган уруктар, Шивис, ангус биздин бул уруктарыбыз. Башта дагы айтып өттүк, биздин шарттарга өтө жакшы туура келет. Тоого айдаса ham, айылда караса ham бардыгына шартка туура келет. Бул уруктарыбыз малдын чоң кичинеси дебей салына берет. Өзүбүздүн торпоктордой болуу эле, ичинде кичинекей болуу эле чоңоюп, өзүбүздүн торпоктор туулгандай эле туулуп, порода торпок сыртка түшкөндөн кийин анан өзгөрүүсүн берип баштайт. Өзгөрө баштайт, чоңоюп, Уйдун чоң кичинекейин деп тандабай эле сала беребиз. Буюрса ушундай. Практика жүзүндө көрүп жүргөнбүз. Практика жүзүндө дагы көрдүк дейт. Мындай кичинекей уйлар дагы деле салса боло берет экен, эч эмеси жок дейт, айырмасы жок дейт. Эгер сиздердин уюңуздар дагы ушундай болуп, кысыр калып жатып, кыйналып аткан болсоңуздар дагы толкун энибизге байлансаңыздар болот. Любой уйдун негизи ушундай жасалма уруктандыруу кылып, ангус, шивис, любой эле порода уруктар бар экен. Байланышып, дагы да маалымат алсаңыздар болот. Бүгүн биз Ири Суда мына ушул Нурбек инибиздин, Толкунбек инибиздин мына ушундай иш чарасын көрсөтүп, маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.